Дагы бир жолу Борончу шоу көрсөтүүсүн баштайбыз. Барыңыздар экранга жакыныраак келиңиздер, урматтуу туугандар. Кээ бир тамашакөй адамдарыбыз Борончу шоу эмес, Шамал шоу кылып албайсыңарбы деп да тамашалашып калат. Анда эмесе келиңиздер, дагы бир жолу Борончу шоу программасын түптөгөн Сагадай бою Саралтын Борончу Кудайбергенов агайыбызды чакырып алалы. Assalamu alaikum. Кайрадан сиздер менен жолугушуп отурганыбызга Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк. Азыр Ырысбек болбой эле баягы көнүп калган бийди биле береткенсиң да. Азыр мына ретромобиль өзүлөрүнүн учурундагы баягы биз ушул бийге чоңойгонбуз да, бийлепчи. Мен мындай кылып бийлеп келатсам, сен мынандай кылып башкача болду. Башкача. Тоңго түшпөй калды. Көнүп калган боюнча эле десең. Хош келипсиздер дагы бир жолу. Сиздер менен жолугушуп отурганыбызга Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк, урматтуу теле көрүүчүлөр. Борончу шоу кечинде көрсөтүүсү сиздер биз менен кабарлашып, ар бир көрсөтүүнү көргөн сайын телефондон өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтып, жакшы болсо жакшысын, кемчилиги болсо кемчилигин, сын пикирлерин баарын айтып турганыңыздар, демек биз менен кошо иште бизге жардам берип атканыңыздар. Себеби дегенде сиздер канчалык бизге сын пикир айтып турсаңыздар, бир саясатчы айтмакчы бизге дары болот. Дегендей болуп, дары болуп, дагы өзүңүздөрдүн кыскача видеолор жөнөтүп атасыздар. Дагы бир сыйра эскертип кетейин, жакшы сүрөттөр жөнөткөнүңүздөргө дагы рахмат айтамын. Анан дагы биздин рубрикага мына ар бир көрсөтүүдө айтып атабыз. Келе бериңиздер. Мына биздин телефон төмөндөгү телефон менен караңыздар, дагы Инстаграмга кириңиздер, WhatsApp аркылуу жөнөтүңүздөр. Анан эл арасынан чыккан эл ичи өнөр кенчи таланттуулар келип, биздин ушул көрсөтүүнүн ичинде бир өзүнчө бир бөлүк рубрикасы бар. Ошол жерге келип, бир столго отуруп алып, анекдот айтып бересиздерби, же баштан өткөн кызыктуу окуяны айтып бересиздерби, ошол рубрикага келиңиздер дагы, катышып, биз келген конокторго дагы ошо сиздердин өнөрүңүздөрдү көрсөтүп туралы. Себеби дегенде эл ичинде абдан көп таланттуу адамдарыбыз бар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Ретромобиль жандуу музыка менен дайыма бизди коштоп келет. Ушул ретромобиль музыканттар ойногон сайын биздин балалык эске түшөт. Азыр мен биякта элдердин жөнөткөн экрандагы сүрөттү көрүп алып, мына ошол музыкадагы, анан биздин бала кезибизге дагы айкалышып тура турган сүрөт чыгып калды. Ырысбек, билесиңби бул эмне? Так, бул кара кеченин көмүрү эмес, Жок. Так. Сен бала кезиңде шуну пайдаланган эмес окшойсуң, ошон үчүн билбей атасың. Көрүүчүлөрдөн билеби экен? Мен теңдүүлөр кол көтөрүп атышат, билем. Биз бала кезибиздеги биздин бул эмне жвачкабыз болчу. Ушундан алып бизде убар болуп, азыркы окшоо магазинден сатып убар болбойт элек. Биз барат элек дагы асфальттын четинен карс этип сындырып алып туруп, ушуну чиктеп туруп, анан кийин бирок бир кызык жери, чайнаганга жакшы, шилекейиң жутпашың керек. Экинчиден чоюлбайт. Бул асфальттан алып үзүлүп калат. Асфальттын четинен. Байкап көрбөйсүңбү? Ошол азыркы асфальттар эмне яма көбөйүп кетет десе, азыркы жвачкалар мындай эле турбайбы? Ошол биздин курактагылар бар го. Ошо биздин курактагылар ошол жерден сындырып алып, балалык кезин эске салып атат окшойт. Ошон үчүн мына биздин бала кезди эстете турган мына ушул сагыз, анан тройной одеколон деген атыр, биздин бала кезди. Анан кийин бирөө үйүн ремонт жүргүзүп аткан болсо, үйүнүн жанынан өтүп кетип атсаң, краска жыттанат го. Краска жыттанса, ошол мектепти эске салат. Себеби биз 3 айга таркаганда сөз мектепти краскалап коет эле, келген сайын ошол жыт келип турат эле. Мынакей. Анан биз бала кезибизде дагы Сакмалга барчубуз. Сен барып калдыңбы, Ырысбек, Сакмалга? Жок, барбай калдым. Сакмалга барчубуз. Сакмалга барганда мына ушундай, бирок азыркылар акылдуу. Ал кезде Кытай деген ал кезде мындай көп бизге продукцияларын жөнөтчү эмес экен. Ошон үчүн биздин учурда мындай бөтөлкөлөр жок болчу.
бизде бөтөлкөлөр сынып калат эле. Тигинтип жарымын кесип коюп, сүт куюп, Биз ар бир бөтөлкөгө башына упчуну кийгизип алып, бирден колубузга алып, анан эмисип, ушинтет элек. Азыркылар мына ойлоп тапканын караңыздар. Мына мынтип 10 чактыны илип коюп туруп, сүттөн куюп койсо, мына мынтип козуларды бакса болот экен. Ана караңыздар, дагы бир мына Орекил кийинки сүрөт. Бул аябай азыркы биздин көрсөтүүгө келе турган таланттар бар. Ошо таланттарга пайдалуу экен. Кийин аны өзүңүздөр көрөсүздөр. Себеби дегенде мындай жаздык чыгыптыр. Урматтуу айымдар, күйөөлөр бир жака командировкага кеткен болсо, түн ичинде жалгыз уктагандан коркуп аткан болсоңуздар, мына ушундай жагымдуу жаздык экен. Ана кучак. Бул жаздык менен жазса, күйөөсү келип калса эмне болот? Анда жаздыкка кыйын болуп калат да. Жаздыкты алып терезеден ыргытып туруп өзү эми бул жаздык келген, күйөөсү келгенде бул жаздык өзүнчө жалгыз жап турат экен. Жакшы. Мына ушундай сүрөттөрдү жөнөтүп атышат. Дагы окуп көрчү. Вау! Не деп жазылып турат? Сүттөрдүн түрү турат. Жок, жакшылап байка. Үстүндө жаныбарлар үчүн товар дейт экен. Мына эмне себептен? Анткени бул өзү ичкенден кийин жаныбарга айланып кетиши мүмкүн. Деги эле жаныбарлар дагы керек болсо, жаныбарлар үчүн да биз өзүбүз кыйын болуп жазып койгонубуз менен жаныбарлар муну ичпейт да экен. Ит да жыттап койбойт экен, ат дагы жыттап койбойт экен. Деги эле кайсы жаныбардын астына алып барып ичкиликти куюп берген болсо, эч ким ичпейт экен. Аны бир гана жаныбар ичет экен, бизге окшогон жаныбарлар ичет экен. Бул болсо адаттагыдай эле көнүмүш, чоңдор келатат дегенден не кылабыз? Жакшынакай дагы бир жол бир жерден Кытайга рахмат айтып койсок болот. Себеби кытайлыктар мына ушундай баннерлерди чыгарып берип койгон экен бизге. Кооздоп илип турсак болот экен. Анан комиссия кеткенден кийин, чоң кеткенден кийин кайра алып коесуз. Кайра алып кое беребиз. Негизи эле биздин учурда деле ошондой болчу. Азыр эми минтип кооздоп коюп атат, бирок биздин учурда чоңдор келет дегенде биз көчөгө туруп алып, баарыбыз не кылат элек? Гүл кармап алып тосуп турат элек. Чоңдор келет. Чоңдор десе мен аябай чоң киши экен деп ойлочумун да. Бирок мага окшоштор деле чоң болсо болот экен. Мынакей. Охо, мына күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин деген ушул. Ана жигит өзү улакка кетип аттыр. Кандай дейсиң? Улакты минип улакка кетип. Бала кезде өзү эчки минип көрдүңбү? Жок. Минген жоксуң? Эчки жокпу силер жакта? Жок, бар, негизи минип көрүп турмун да. Мына эчкини токоп алып минип аткан айылдык дагы бир жашоо экен. Мына ушуну айылдан жөнөтүп ишкен экен. Рахмат, бул жигитке да бир кол чаап кое берели. Мына аргымагы күчтүү болсун деп кое берели. Өз негизи сүрөткө мындай түшүнсөң болот. Эшектерди көп союлуп кеткендигине байланыштуу. Айылда эшек чок калгандыгынан, кесепетинен теке минип калдык. Сүрөтүбүз бул болкусунда жыйынтыкталды. Дагы мындан да кызыктуу сүрөттөр болгон болсо, кыска видеолоруңуздар болсо дагы жөнөтүп туруңуздар. Анда келиңиздер, көрсөтүүбүздү улантабыз. Кайрадан мынакей өзүбүз көрсөтүүбүздү уланта берели. Келиңиздер. Рысбек көрсөтүүнүн алдында дагы бир-эки кыска анекдот окуп берип коеюн деп чечтим. Шаарда өскөн бала аябай тентек экен. Тентек кылган сайын апасы аны сабакты окубай койсо бурчка тургузуп койчу экен. Бир күнү дагы баласы айылга барганда, дагы эле тентектик кыз апасы айтат да, адатынча. Бурчка барып тур десе баласы айтат дейт. Апа, бүгүн биз айылдабыз, боз үйдө жашап атпайлыбы деп коетмиш. Асгарындай өзү негизи кыргыз ушунчалык көрө билген эл болот экен. Боз үйдү ойлоп тапканын караңыздар. Боз үй. Кышында жылуу болот, жайында салкын болот. Бир жака көчүп кете турган болсоң, чечип алып көчүп кетип каласың. Өзү мына мен деле ойлоп калам кээде. Мына ак үйдүн ордуна бир 100 чакты же 120 бир боз үй тигип койсо жакшы болобу эле дейм да. Себеби бул аябай пайдалуу. Жанагындай жылуу жактар бар, салкын жактар бар. Анан жанагынтип элдер митинг кылабыз дейт го. Десе боз үйдү чечип алып кетип калат, эртең менен барса ак үй жок. Таппай калат. Калышат.
Анан кийин кайра ак үйдүн астына барып митинг кылыш керек болот. Анан ак үйдү издеп тапканча көп убакыт өтөт да. Анан кийин келип кайра тип кое берсе боло берет экен. Ошон үчүн боз үйдү карабайсыздар, кыргыздар өздөрүнө ыңгайлуу кылып, жакшы жерге, булактын жээгине көчүп барып, ошол жерге тигип алып жашай берген. Анан азыр бурч десе, мен ошондо кыргыздын да бир жолу акылдуулугуна таң калдым. Себеби дегенде, ушул заманды билген экен кыргыздар, бурчу жок кылып боз үй жасаптыр. Анткени азыр бурчтан чагал башка чай үй атпайбы. Ана кыргыздарга дагы бир ыраазы болсок болот экен. Борожбай аке, мен боз үй жөнүндө дагы бир демени уктум да. Боз үйдүн баягы энелерибиз кийизди жасайт го. Ошондо жасаганда дагы окумуштуулар изилдеп көрсө, кийизден ок өтпөйт экен. Боз үйдүн ичине кирбейт экен да. Өтпөйт. Себеби ушунчалык клеткалар тыгыз болуп калат экен. Анан ок барып сайылып эле калат экен. Кирбейт экен да нар жагы. Ана караңыздар. Кандай сон? Кыргыздар ошондо боз үйдүн ичине Качествосы барып жашынып калса боло берет. Кыргыздарда дагы бир жакшы мүнөз бар экен. Мына өзгөчө мына бүгүн көрүүчүлөр да отурат, телевизордон да көрүп атат. Жеңелер, аяштар өзгөчө. Бир үйүнө диван тандай турган болсо, диван отургуч тандай турган болсо, 10 жыл тандайт экен. Улам жанагы мебель саткан, мына биздин көрсөтүүбүздө мынакей сонун мебелдер турбайбы? Бул биз сонун мебел биздин ошол демөөрчүбүз. Ушундай сонун мебелге барат экен дагы, ар күнү барат экен да светин тандап жүрө берет экен. 10 жыл тандап үйүнө сатып алып келет экен диванды. Анан сатып алып келет экен дагы үстүнө башка бир покрывалды алып келип жаап коет экен. Кыргыздын мүнөзүн караңыз. Кыргыздын мүнөзү. Кыргыз гана басып бараткан баласын желкеге чаап туруп чалынба дейт экен. Кыргыздын жакшы мүнөздөрү бар экен. Көрсөтүүгө келген конокторубуздун алдында ноутбуктун сыртына бир сүрөттү чаптап койдук. Мына мондай сүрөт менен бүгүн көрсөтүүбүздү баштайбыз. Камера менен жакыныраак кылып көрсөтүп койсоңуз көпчүлүккө көрүнүктүү болсун. Мүмкүн болсо тартып аткан жигиттер сүрөттү. Мынакей көпчүлүккө көрүнүктүү болду окшойт, Мына азыр бүгүнкү конокторубузга алдында мына ушундай болгон көрсөтүүбүздө ноутбуктун сүрөтү ушундай болот. Келгиле, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин телевиденияга келген коноктор, бүгүнкү чакырыла турган конокторубуз абдан жашоосунда дагы кызыктуу жашоодо жашашат, элдер дагы алардын жашоосуна кызыгат. Алардын эмне себептен андай жашоодо жашап элдерди кызыктырат болду экен, аны өзү менен эле жолугуп сүйлөшөлү дагы сиздердин алдыңыздарга Кайрат Кыргыз деген жигитти чакырып. Ассаламу алейкум. Абдан жакшы. Жакшыбы? Сонун жакшыбы? Абдан жакшы. Суудан ич. Жылуу болсо ичейин. Муздак ичпейсиң, эмнеге жылуу ичесиң? Кайрат тоз сүйлөп туруп ичпейсиң. Көргөндө эле өзү мындай көңүлдү толтура турган жигитсиң да өзү. Кийинип келишиң эле өзү бир кыргыздан эле коет, бир тайлык деп коет го, Бир тайлык өзү мына. Көрүүчүлөрдүн баары эртеден бери кызыгып, мына бизге азыркы телевизордон көргөндөр, сенин кийинки ырыңан кийин, бул жаңы чыккан ырчы катары кабыл алат экен. Анан кийин мурда болсо мен билем мисалы, мага окшогон мен теңдүүлөр сени Кайрат Салмакеев деген Нукура кыргыздын ырларын ырдап жүргөн таланттуу жигит катары билет. Азыркы жаштар болсо, сен эки поколенияны мындай купулуна толо турган болуп алыпсың да. Мындай эки поколенияны өзүңө көңүл бурдура турган болуп алыпсың. Мунун кандай бир секрети кандай? Ырларыңды элге көңүл бурдуруш үчүн ушундай имидж, ушундай стиль тандадыңбы? Жок, чындыгында өзүңүздөр байкагандай, баягы чыгармачылык менен иштеп атканда сөзүнө, обонуна жана ушундай бир аранжировкага көбүрөөк көңүл буруп, атай кыргыз элине бир жакшы бир музыка тартуулайын деген бир максатта баягы иштеп чыккан чыгармаларыбыздын бири болгон да, чындыгында. Анан кийин баягы сөзү жакшы болгондуктан, обону дагы абдан жакшы болгондуктан, албетте бул Эркин агайдын баягы иштеп чыккан талантынан, анан кийин мондай бир
аранжировканын эң жогорку сапатта жазылып, баягы биге дагы ылайыктуу болуп, анан өзүнчө бир жакшы жанр пайда болот да. Ошондо ыр өзү. Ырдын сөзү, обону. Анан эми ушул ырды элге мындай бир тезирээк көңүл бурсун деп анан имиджди өзгөртүп алдың жаганда. Жок, эми бул жерде сиздер өзүңүздөр билесиздер да, ар бир клипте меники ар башка нерселер да, образдарды жаратып эме кылабыз. Эми бул мындай өзүнчө бир эстрадага көбүрөөк басым жасалгандыктан, бир өзүнчө бир жакшы бир энергия менен, шайыр мүнөз менен ушу бийлеп, ырдап дегендей чогуу бардыгын тең чакырык деп коеюнчу, өзүнчө бир биге чакыруу максатта мындай бир жасаган эмгегибиз да. Мисалы, окуучуларга сабак берип үйрөтүп жүрөсүң. Анан мурда окуучуларга сабак берип үйрөтүп жүргөндө сен имиджиң башка болгон деп коелу. Агай мисалы калпак кийип, баягы костюм кийип, галстук тагып эле жүрөсүң. Анан бир күнү эле келсе эле сабакка сен ушинтип кирип келдиң да. Ошондо окуучуларыңдын мындай өзүңө карата көз карашы кандай болду, кабыл алуусу, образыңды кабыл алышы мындай кандай болду? Жакшы эле, себеби дегенде мен алар менен дайыма ушу балдар менен ойноп, тамашалашып дегендей өзүмө жакындатып, жакшы бир ойлорду айтып, аларды мындай бир тартынбаганга, уялбаганга үйрөтүп келип атпайм. Анан мен дагы мисалы ар бир 3-4 неме бар да, поток деп коеюн, өзүнчө бир 5 жаштагылар, 6 жаштагылар менен өзүнчө ойноп дегендей ар түрдүү бир нерселерди эме кыла берем. Анан мага көнүп калышкан алар. Кандай болсо деле, эме болсо деле баягы ойноп атып эле да. Как обычный эле да. Жок, мен түшүндүм. Ал сенин мүнөзүгө өнүп калды, сенин мамилеңе өнүп калды, бирок мына имидж, бир күн сабак эле чачыңды алдыртып алып эле кирип келсең, ой агай. Өзүңдүн үйрөтүп жүргөн шакирттериңден бирөөсү азыр көрдү да, миллиондон ашык көрүүчүлөр интернетте болуп кетпеди, мен да ошондой болгум келет. Мага бир ушундай бир имидж, бир стиль ойлоп таап бер десе, кандай стиль ойлоп таап бересиң? Буйруса жакында менин студенттерим, окуучуларым көп. Буйруса ошондой бир жакшы бир нерселерди ойлоп таап атабыз дегенде, андай сунуштар дагы болгон, эмне кылабыз, кандай кылабыз депчи. Бирок баягы кээ бир тартынышат баары бир кандайдыр эмеденчи. Анан кийин мен баягы негативный сөздөрдү угуп атышпайбы, комментарий. Ошолордон бир аз тартынышып, мага да ошондой кылса эмне болот дегендей болсо депчи. Эми алар жаштар да, буйруса алар дагы баягы эметип кетишет. Өзүң айтып калдың, ушундай имиджди, образды алып чыккандан бери мындай экен да, адам бир нерсени тез кабыл ала албай калат экен да. Мурдатан бери кичинеден дагы элдер ушинтип сага окшоп имидж болуп, сага окшоп чачы ушундай болуп жүрсө, билинбей келип аралашып кетет эле да, туура. А сен шарт этип туруп эле мындай башка имидж келип калсаң, аны тез кабыл албайт да. Ошон үчүн жанагындай негативный комментарийлер жазып атат, туура. Бурчтан чыга калган. Бурчтан чыга калгандай болуп эле. Боз үй болгондо билинбейт эле. Анан ошо негативный сөздөр боюнча анан дагы кайрылабыз. Эми сени дагы кумир тутуп, сендей болуп чоңоюп аткан дагы балдар бар экен. Мына азыр экранга көңүл буруп көрөлү. Себеби дегенде бир жигит тим эле өзүңдөй кылып турган экен. Aykalışkan al uçurdu esnesem esnesem hali
азыр мына сенден кийин муундар чоңоюп келип атат экен. Анан өзүңдүн мына балдардын баары ушинтип чоңоюп атпайбы? Балдардын баары ушинтип чоңоюп атса анан өзүңдүн үй бүлөңдө өзүңдүн балдарың сени ушинтип туурап сага окшоп мынтип ушул балага окшоп ушундай кылабы? Чындыгында өзүңүздөр байкагандай мен окуучуларым баягы 5 жаш тестер балдардын баардыгы тең мени туурап бийлешет, ырдашат дегендей. Бүт эле окуучулар балдарын баары жасайт. Мына өзүң айтып атасың, кийинки мен чыкканда башка образ менен чыгам депчи. Ошол жанагы сени ушундай образ менен чыгарган эмеде иштеп аткан жигиттер бар да, туурабы? Жигиттер, кыздар. Кийинкисинде чачты алдырып, мисалычы, алдырып, сөйкө тактырып, бирдекелерди мындай жаздырып, мындай чачка да жаздырып атко. Ушундай кылып чыгыш керек десе деле чыга бересиңби? Же жок, мага болбойт экен дейсиңби? Жок, мисалы биз андай нерсеге көнгөнбүз да, жасай беребиз, ал проблема деле жок. Керек болсо, ошого подходящий, ырга подходящий болсо, биз ошол нерсени жасай беребиз. Если клипке боло турган болсо, например, жасай беребиз ал нерсени. Кийинки балдар мынтип көрүп чоңоюп аткандардын баары ошол эми чет мамлекетке салыштырмалуулук болуп атат да, биздин менталитетибиз менен чет мамлекеттегидей болуп мынтип алар дагы жаштардын дагы фантазиясы башкача болуп кетип, мындан да башкача нерселерди кылып кетет деп мындай неме кылбайсыңбы? Жок, негизи булар артисттер, кичинекей балдарчы. Булар артисттер. Биздин кыргыз элибизде таланттар көбөйүп атат. Таланттуу балдар көбөйүп атат. Мына ушуларды карап турсаңыздар, бир 10-15 жылдан кийин булардын баардыгынан эфир менен маданиятка өзүнчө бир салым кошо турган мына биздин келечектеги балдар булар. Ал эми баягы өзүнчө бир фанатизм менен жүргөн баягы балдар эмелер баягы жакшы көрүп музыка менен баягы чоңоет дегендей да. Мен бир нерсени түшүндүрөйүн деп атам да элге, мисалы. Азыркы сенин мына ар бир чыгармага жасап аткан өзүңдүн эмең маани берип, ошол ырга ылайыкташкан ушундай эле имиджди ойлоп таап атасың да, туурабы? Ошону кийинки поколение дагы өздөрүнүн түшүнүп ала берет да деген ойдо, мисалы, өзүнүн азыркы бийлеп аткан баланын өзүнүн достору дагы кандай кийинип чыкса деле, ал ошол сахна үчүн ошону кылат дагы, а бирок жашоосунда аны кылбайт. Албетте. Сен азыр жашоодо кандай болуп атасың? Азыр мисалы муну жасап койдуң. Анан бир жерге барыш керек дем. Мисалы кудага барып калсаң, мисалы, өзүң главный куда болуп калсаң, мисалычы. О, куда деп анан ал дагы кудагың дагы сени аябай жактырган адамдар болсо турабы? Алар дагы башкача бирдекелерди кийинип Кайра жакшы да. Демек түшүнөбүз дегендей. Ошондо үй бүлө куда. Алар тамаша көйлөр ошон үчүн ошондой болот. Тамашакай да. Демек чысты оюм барам. Кол чаап коюңуздар, мына туугандар. Анан жанагы айтып атпайсызбы? Сенин ушул имиджди алып чыккандан кийин көп просмотр болуп кетти, миллиондон ашып деп атабыз, Ошондон кийин азыр заманбап учурда эмне болуп атат? Ой, сенин тиги бирдекени реклама кылып берип койчу, сенин көрүүчүлөрүң көп экен деп атат го. Ушул реклама жагынан кандай эме болуп атат? Сунуштарчы, кино. Ооба, сунуштар келип атат, ар бир фирмалардан, өзлөрүнүн эмелеринен. Биз баягы ылгап, баягы эме кылып атабыз да. Азырынча эмес, кийинчерээк бир аз деп эме. Реклама. Рекламага. Эгерде реклама боюнча тартыла турган болсоң, кандай шампундун рекламасын кылсаң туура келеби? Өзүнүн стилиңе ылайык. Азыр көбүнчөсү баягы техника боюнча да. Техникага эме. Техника боюнча. Бизде биздин тиги ушу көрсөтүүбүздүн колдоочу болуп, демөөрчү болуп аткан Керасис деген шампунь бар. Ошого рекламага тартылып бер деп суранышыбыз керек экен. Рахмат. Азыр эми кичине рекламалык тыныгуу, андан кийин кайрадан Кайрат менен жолугушабыз. Тратить мое время на поиски реального средства для красоты и здоровья волос? Не думаю. Ведь со мной 100% серия по уходу за волосами Керасис. Натуральные травяные экстракты, экологически чистый продукт.
восстанавливает, питает и, главное, придает силы волосам. Керасис – лучшее, что взято из природы. Ар бир адам өзү чыгармачылык жагында ой жүгүртүүсү болсо, өзүнүн ошондо ал гана бир өзгөчө бир нерселерди кыла алат, элге ошондой нерсени тартуулайт. Ошондой чыгармачыл адамдын бири мына бүгүн бизде Кайрат Кыргыз. Кол чаап коюңуздар, дагы бир жолу. Рахмат. Биздин учурда дегеним, бир 20 жыл мурдагы артисттердин учурунда сеникиндей стили бар. Мерген Турган деген иним бар да менчи. Ошол Мерген Турган чачын ошондо ал деле ойлоп көрсөм бир эле чачы экен Мерген Тургандычы. Ошол чачы дагы аябай бир топ бир эме жаратканда коомчулуктачы, ой анын дагы мүнөзү ушундай болчу, тартынбаган. Жүгүрүп барып, стадиондо концерт койсок, жүгүрүп барып, элдин арасына аралашып кетип, бирөөнүн алдына отура калып, ушундай деп бирөөнүн жүгүрүп барып, бирөөнүн алдына отура калса, бирөө айтып, "Тур жай" дейт дептир да, чочуп кетип жанан. Анан Мерген ушинтет, анан Мерген тигинтет деп жүрсө, азыркы учурда мындай болуп калды да. Телефон деген чыгып калды. Бирөөнө сага бирөө жанагынтип бир жаман көргөнүн айта турган болсо, комментарий аркылуу айтып коет атпайбы? Ал кезде Мерген баатыр болгон экен. Себеби ал кезде телефон жок, Мергендин бетине айтышат эле да, баары. Туруп алып элечи, маңдайына келип алып эле. Ичип алып, чейим болуп келип, маңдайына туруп алып айтса деле, ошонун баарына чыдап, Мергенчи, ошол нерседен өттү да. Анан сен бала кезде ошол Мерген Байкеңдин ошол стилин, ырдап жүрүшү сага жагат беле, жагандай? Мага өзгөчө баягы үнү жакчу, ырлары абдан жакшы, өзүнүн сахна чеберчилиги дагы абдан жакшы болчу. Самый легендарный жакшы ырчылардын бири. Өзүң баалап мындай. Албетте баалайсыз. Түшүнүп мындай. Ооба. Анан мындай, мен дагы ошондой кылсам деген анда жок беле, андай стилди билчү. Жок, анда меники ал эстрадный вариантта болгондуктан меники фольклорный жанр болчу. Меники комуз менен көп. Такыр башкачараак болчу десем. Албетте. Жана өзүң айтып калдың, көптөгөн элден ар кандай пикирлер түшөт. Биздин рубрикада өзү эл баягы эл оозунда элек жок деген рубрикабыз бар. Эл ар кандай сөздөрдү айта берет. Илгери Мергенге бетине келип айтса, сага азыр телефон аркылуу айтып атат. Ошондой болгон элден түшкөн жагымдуу, жагымсыз ушундай сөздөр келген, комментарийлер келген. Балким ошону окуганда кандай өзүң акыбалда сезесиң, жиниң келип, ачууң келеби дегендейчи. Болбосо кандай кабыл аласың? Ушул жерден бир 3-4 окуп өзүң анан кайра жооп берип коюшуң керек. Себеби дегенде бизде эл оосунда элек жок. Эл да ар ким ар кандай айта бериши мүмкүн. Ушундай суроолорду берейин, кандай, даярсыңбы? Мейли. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша ошондой нерселерди жазып эме кылышат экен. Анын эч кандай эмеси деле жок. Кыска нуска жооп берип кое беребиз, эгер эме болсо. Арапбай Жумабаев дейт. Эки албарсты кайратты басты дейт. Эки албарсты кайратты басты. Эми ал деген өзүнчө бир киного тартылган саундтректин бир эмеси болуш керек. Ал менен меники жанр таптакыр ар башка. Ошондуктан мен творческий баягы ыр, музыка, сөз ошо боюнча иштеп эме кылып атпайм. Мен ырчы болгондуктан бул туура эмес болуп калды да. Салыштырып атат экен да. Ооба. Туура эмес эме кылып атат да. Ошондой элестетип кетсе керек да. Жусупбек Кубанычбеков дейт. Топулуу тооктой болуп, ни рыба, ни мясо болуп, таза эле болбойт андай дейт. Эркек болчу, даң-даң жүрчү дейт. Эми
Топулу Тооктойдун дагы өзүнчө бир пародалары болот да, Жусупбек. Ошолордун пароданын эң бир кооздорун өзүбүз жыйнаганга аракет кылабыз да, мисалы. Ошондой сыяктуу менин да прическам өзүнчө бир кооз, көпчүлүгүнө жагат. Анан баягы жакшы ушул менин прическамды көргүсү келгендер көп, ошол үчүн көп жерге чакырылат. Даң-даң жүрүп атам да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Кайрат Кыргыздын көз карашын көрдүңүздөр. Көрдүңбү? Кимдир бирөөлөр тооктой, мындай тооктой болуп деп айтып отурган болсо, Кайрат Кыргыз тоокты карап туруп андан жакшы жагын алат экен. Себеби дегенде ар бир нерседен жакшы жагын алган болсо адам өзүнүн жашоосуна пайда болот экен да. Зулунбек Төрөгелдиев дейт. Кайрат деп туруп кыргыз дебей эле койбойбу. Чет өлкөгө чыкса Кыргызстанды уят кылат дейт. Сен Зулунбек, биринчиден ушул менен чет өлкөгө чыгып көрсөң болмок. Мен кандай жүрөм, кандай алып жүрөм өзүмдү. Себеби дегенде мен дипломантмын. Мен өзүмдү абдан жакшы билемин дегендей. Кыргыздын комузун, кыргыздын маданиятын чет мамлекеттерге таанытып дегендей, мен ошол чет мамлекеттен лауреат болуп көптөгөн баягы фестивалдарга катыштым дегендей, Кыргыздын, албетте Кыргызстандын атын чыгарып, аяка барганда Кыргызстан, Кайрат Кыргыз деп ошентип баягы эме кылат. Анан кийин жакшы жактарыбызды көрсөтүп келгенге аракет кылабыз. Алекс дейт, Джексон дейт. Алек Джексон деген кыргыз бар экен, ушундай. Өзүн кайман атын коюп алса керек да. Жана фейктер экен да, анда. Ошондойго мындан жакшылык күтүп болбойт дейт. Кыргыз имиш дейт. Мен кыргыз болгондугу үчүн мына бир комузду жакшы билем. Кылгыякты абдан жакшы билем. Сыбызгыны, чопочорду, мына кыргыздын формалары мен үйүмдө почти бардык түрү бар. Ооба, бир топ. Мен ай сайын кыргыз формалары менен эме кылып келгем да. Полный комнатамда толтура кыргыз формалары бар. Комуздун бир топ аспаптардын, кыргыздын аспаптардын бир тобу бар менде. Ошондуктан мен өзүмдү кыргыз катары эсептейм. Болчап коюңуздар. Ал жанагы жазган жигит сага вызов. Сен кыргыз болсоң гана үйүңдө эмнең бар? Айтчы гана, колуңан эмне келет дегендей да. Эми эл осундай элек жок. Болдубу же бар экен дагы. Дабире бар экен. Адина Исабекова дейт. Бесит, он такой страшный дейт. Мейлим, болуптур деп коелу. Ооба. Токтотайлы. Ушу сулуулугуман просто көрө албай атышат да, Адина дегениз. Болду, рахмат. Рахмат, кол чаап коюңуздар, рахмат. Могу акыркысы да калыптыр, ошого да жооп берип койсом болбок экен. Мейли. Сен кызык кеттиң окшойт. Ооба. Чото жагып атат да мага. Нурмат Абдрахманов дейт. Кайрат Кыргыз. Кыргыз деген псевдонимди койгондон кийин ошого достойный болуш керек дейт. Дардалактап кебетесин бузбай дейт. Ырдап эмес ушул стили менен кино комедияларга тартылса окшошмок дейт. Дагы бир сөзү жакпай калды дейт. Эски ырчылардай тикесинен тик туруп алып, бир жерди тиктеп ырдабай бийлеп ырдаш керек дегени дейт. Биринчиси ошол эски ырлардын маанисин түшүнүш керек дейт. Экинчиси ушуга окшоп далдактап бийлегенче тикесинен тик туруп алып ырдаса ошол достойный болот дейт. Битеп жазган го. Бул ырчы эмес, маймыл дейт. Сахнага ким чыгарды билбейм дейт. Нурмат, биринчиден мен эски ырчылар деп айтпайм. Мен дайыма илгерки ырлар деп айтам. Себеби деген биздин илгерки ырчыларыбыз эч качан эскирбейт, эч качан ырлар дагы эскирбейт. Илгерки ырлар, илгерки ырчылар деп мен дайыма айтып келем. Мен аларды азыркы күнгө салыштырган жерим жок. Себеби дегенде алар ошол коомдо, ошол доордо өзүнүн жакшы сүрүштү, ошол мезгилде ошондой болчу. Мен азыркы учурда айтып атам, мисалы. Азыркы учурда баягы мен өзүмдү айтып атам. Кечке бактын түбүнө туруп алып кыймылдабай, ырдабай эле, ырдай албайм. Мен шоу тартып алышым керек да. Анан эски ырлардын маанисин түшүнүш керек дейт. Албетте мен жакшы билем да. Ушуга
Анан Болду маймыл дейт. Ай мейле. Кол чаап коюңуздар. Адамдын баары маймылдан жаралган. Кайрат халк айтса, калп айтпайт дейт. Сен ушул жаман комментарийлер неге келип атат деп ойлойсуң? Себеби Кайрат кыргыз деп алган үчүн келип атат, туурабы? Кайрат Кейжи деп, же Кайрат башка нерсени койсоң ушундай боло эле дейм да. Буга сенин көз караш. Кейжи менен кыргыздын айырмасы жокпу? Мен өзүм кыргызмын да. Башка улут болсун. Сен бирден туура түшүнүп алсаң, мына жаш балдар уже сени туурай баштап атпайбы? Анан баягы кыргыз ушинтип баратып, жоголуп кетпейбизби деген ойда, кийин барып калпакты таппай калып, кийин барып коркпоңуз. Баары жакшы болот. Ато 20 жылдан кийин маданиятыбыз өсөт, өнүгөт. Себеби дегенде, мына Борунчу байке, Казакстан биз Россиядан 3 жылга эстрададан артта калдык деди да, а биздин Кыргызстан 10 жылга артта калган. Чындыгында байкасаңыздар. Биз өсүп өнүгүшүбүз керек. Жакшы нерселерибизди, жакшы ырларыбызды көрсөтүп билишибиз керек да. Мисалы, азыркы учурда биринчи очередте сөзүнө көңүл буруш керек, обонуна. А биздин жаштар бир аз сөздөрүн туура эмес илгеп алып атышат да. Бунуңа кошулам. туптуура. Жоон уктуп. Азыр мына эл осунда элек жок дегендей, мага деле тынбай мындай терс сөздөр келип турат. Реал Мадрид Кейжи деп сен айтсаң эстип кетет. Ушундай жигит ушунда ат коюптур өзүнө. Реал Мадрид Кейжи деген бирөө жазыптыр мага, Борончу Кодолек деп жазыптыр. Арген Алтынбек уулу жазыптыр. Борончу акчаны көбүрөөк алып койгон окшойсуң, Паткалин дейт. Паткалин эмес, Паткалим. Сагынбай Имаров деген жигит жазган экен. Борончу боюңа жараша жалган сүйлө. Сени түзүк эле киши деп жүрсө, бала чака барбы сенде дагы дептир. Кайсы жалган жөнүндө айтып атат билбейм, көп эле калп айтам, кайсынысын экенин билбей калдым. Анан бу жерде Тимур деген жигит жазыптыр. Жети атасын билбегенден кийин Борончу кыйратабы, жети атасын билбейт дагы сүйгөн кызы Айгүлдүн атын билет экен дейт. Рахмат. Эми мына элдер ошентип элдердин ойлору экен, жазып турат экен. Эми жана айтып калдык. Демек, көпчүлүк бүгүнкү көрсөтүүдөн кийин Кайрат кыргыздын өзүнүн максаты башка экенин, бир ырды гана көпчүлүккө жеткириш, көңүл бурдуруш үчүн ар кандай шоу бизнесте ушундай стилдер ойлонуп табылып турат экен. Ал эми Кайрат кыргыздын өзүнүн профессионал, чыгармачыл адам экенин бир байкасак болот. Ырысбек, келсең бияка. Ырысбек келип кой. Келген конокко Кудага кийит кийгисели. Куту үйдөн кур чыкпат. Кел калпакты мага берип кой. Кичине прическаны бузабыз эми. Мына кийип турабыз, мынакей. Жаап коелу. Жаап койгон жакшы болот. Жаап турурдайсыңбы же кийип алырдайсың? Начинай кыргыз эми бул. Кийип койгон жакшы болот. Бисмилла деп кийип коер экен. Кийип коет. Кийип Куту туруп, үйдөн кур чыкпат. Таш түшкөн жерде оор, апай. Ана комузду алалы колго. Мынакей кут болсун. Комузду алып, бир кол чаап койсоңуздар, мынакей Кайрат кыргыз. Кайрат кыргыз.
көрүүчүлөр болбосо да миллионго жетейин деген өздөрүнүн чыгармаларын дагы бир өзгөчө кылып элдердин баарын ошол кезде кыргызча айтканда чуручу кылган дагы бир кыздарыбыз бар. Ал кыздарыбызды биз өзү кайсы кыздар десе албарысты баскан кыздарчы деп калабыз ансарындай. Алдыңыздарга Артыкбаева Элмира менен Алымбаева Маликаны кол чабуулар менен тосуп алсак. Дегенде кыздар келсе эле кошо жүгүрүп келип отура албай эле отургучун таппай эле тияка жүгүрүп тияка жанына отура калайын дегем да. Кайра ойлонуп кеттим, басырып басып кетип кайра деп атып басырык басты да. Бизде силер жакта басырык деп айтат, биз жакта албарсты деп айтат, өзүнүн атын ал элечи. Азыткы ал бөлөк сергебей эле. Азыткы деген ал бөлөк спес. Ал бөлөкчө. Бөлөк спеспи. Кандайсыңар кыздар, жакшыбы? Жакшы. Татакайлы кыздар. Кичине бир аз Кайрат менен маектешкенче күтүп калдыңар окшойт, Настроение жакшы. Жакшы. Шыгылып мындай кыйналып, мындай жүдөп калса, биз бирибиз чыгармачыл адамдар бирибиз менен жолугуп калсакчы, мындай жүдөп чарчап калса митип тамашалап калабыз. Сен таң аткыча жакшылык көргөн эмес окшойсуң, Сен эмне албарысты бастыбы деп коесуң. Силерде албарысты баскандай түрүңөр жок го, жаркылдап элечи. Эми биринчиден көпчүлүгүн эле өзгөчө мен теңдүүлөргө, менден улууларга бул кыздар каяктан, кадаякта окуйт болду экен деген сыяктуу, аттарыңардын Элмира, Малика деп мына биз эми деле өзүбүз чынын айтканда билип атабыз. Ошон үчүн бир-эки ооз сөз окуулар кандай, илиштер, Буюрса бардыгы жакшы. модель болуп жүрөт деп угуп калабыз. Ошондон бир-эки ооз сөз кандай болуп атат? Биринчиден чакыргансыздарга чоң рахмат. Албетте азыр иштерибиз жакшы жүрүп жатат, окууга дагы жетишип, ошо модельдик агентстводагы өзүбүздүн жумушубузду дагы алдыга жылдыранга аракет жасап жүргөн кезибиз. Окууда да окуйсуңар. Ооба. Анан модельдик дагы Сферада да. сырттарга чыгасыңар. Ооба. Эки жака чыгып келесиңер. Чет мамлекеттерге көп кыдырасыңар. Пока только Азыр эми ошо ар кандай проекттерге даярданып жаткан кезибиз. Ошолордун үстүндө иштеп жатабыз азыр. Курсаңар ачтыбы? Ооба. Үйгө чыкпай калыптыр. Көрүүчүлөр, биякта биздин студиядагы көрүүчүлөр мин чыгып атышат да. Үйдөрү чыкпай атат го деп. Албарысты басты деп айтып атпайсызбы? Өзү негизи албарыстыны өңүн кандай элестетесиңер? ар кандай. Силер Кайратты карабагыла, мен просто айтып атам да мындай. Типа ушундай. Өзүңөр билбейт окшойсуңар, мындай Кайратты карап атасыңар да, мындай элестетип айтайлы деп атасыңарбы мындай. Жок, негизи эми албарыстын багы өзүнүн бир кандай десем, өзүнүн өңү жок деп ойлойсуз, анткени өңү жок деп ойлойсуз. Өңү эмес эми, кандай десем, түсү жок, анткени сенин бир жакын кишиң же бир кишинин түшүңө кирип атканда, ошол жакын кишиң келип аткандай көрүнөт, бирок бети көрүнбөй, билбейсиң да, анан кийин качан сени уже мындай бети көрүнбөсө жакын киши экенин каяктан билесиң? Просто жакшы экенсиң сен мындай. Албарысты басса, демек ал өзүңдүн жакын адамың сыяктуу болушу мүмкүн болот экен. Элестетет. Эми тууганың же бир таанышыңдын мындай кандай десем, Таныштарың жасап Обличие. ооба, элеси болуп келет. Элеси. Таанышыңдын элеси болуп келиши мүмкүн. Негизи өзү бир чети муну албарысты мени басты дегенде эми ушул албарысты шайтан десе биз кыздарды айта беребиз го. Албарысты десе эркектерди элестетебиз да, мындайчы. Анткени себеби азыр көпчүлүк эркектерди эмне үмүт элестетип калдым дегенде, азыр эркектер эртең менен таң атпай туруп кетип атат, жумушка кетет, түн ортосунда келет, эртең менен кетет, түн ортосунда келет. Шылып аялдар деле түшүнбөй калып, түндөсү келип кетти, же албарысты басып кетти, шылып непонятно болду. Ошон үчүн ойлоп атам да, жана сен айтып аткандай, мен аз ошону түшүнүп калдым да. Демек ал бирөөнүн өңүнө окшош тааныш болгон болсо, же өзүнүн күйөөсү, же өзүнүн таанышына окшоп келет деп окшойт. Жок, биз киносу чыкканда көрдүк да, анан кийин мындай ак кийинген, бирок бети көрүнбөй, анан чачы мындай
кое берилген болот экен да. Ал образды бирөө иштеп чыкса керек. Ооба. Иштеп чыкса Анан керек. көбүнчөсүн Азыр баспай калдыбы басыр? Ысырык жатарда ысырыктап, башыңарга бычак же нан коюп жатсаңар баспайт. Жок, албасты баспаш үчүн кыздарга кеңеш катары айтып коелду. Албасты баспаш үчүн эмне кылыш керек билесиңерби өзү? Айтайынбы? Жатарда таарат алып, анан кийин келме келтирип жатыш керек. Ошондо албасты бастайт. Негизи эмне себептен албасты басат деп айтабыз го? Ал Чубак ажы айткандай, бир турмушка чыга элек кыз Чубак ажыга жазган экен да. Мен дайыма албасты баса берет десе, Чубак ажы да тамаша менен жооп берет эмеспи? Ал айтыптыр, турмушка чыксаң албастыга очередь тийбей калат депчи. Анан сырында бул дагы бир чети биз тамаша катары күлүп койгонубуз менен, өзү мунун диний жагынан алып көргөндө мындай болот экен да. Турмушка чыга элек кыздар жалгыз жатканда бир ошол өзүнүн жигитин элестетип, бир ошондой болуп уктайт го. Ошондо өзүнө эмени жинди чакырат экен да. Чакырат экен. Анан ошол келип анан басат экен да. Ошондой жолу бар. Турмушка чыккандан кийин жанында бирөө болсо, ал келбей калат экен. Ошон үчүн сен жана элестетип айтып атпайсыңбы? Келип басаганда бир тааныш учурайт деп атпайсыңбы? Ошондой болушу. Значит, туура эле айткан экен, Ошону эске алып коелу. Ким Эльвира ким? Малика ким? Малика сен эби? Бак. Тизе ким жолду? кетип калдыңыз. Жакшы, мына бул дагы неме да стиль, мода. Биздин өкүнөбүз, биздин учурда ушундай мода болбой калган да. Анткени биздин учурда чым жыртык болсо биз уялчубуз. Аны жамачылап берип койсо, апабыз жамачылап берип койсо, көчөгө чыга албай, уялып митип. Азыркыдай мода болуп калганда биздин учурда жыргамак экен мисалы. Азыр деле кеч эмес да. Азыр деле кеч эмес. Жок, азыр эми биз митип жүрсөк, Сизге баары бир болот да, жараша берет баардыгы деп. биздин учурда болгондо, бирок биздин учурда калган шымдар бар, азыр сатсак болот. Ал уже как раз эмеси да кетип калган, Антиквариат краскасы да кетип калган, жыртылып да калган, туурабы? Азыркы балдарыңа бүтүн шым алып берсең кесип алат го. Туурабы? А биз болсо жыртылып калды дейт элек да. Бул дагы жакшы, бир өзүнчө стиль экен да, мода экен. Ошол албасты басты деген жанагы клипке тартылып атканда кастинг менен алынды деп айтылат экен, Кастинг менен келип тартылдыңыздар да, туурабы? Ошондо кандай бир критерийлер менен тандалды кастинг мисалы? Ну, мындай деле чоң кастинг болгон жок. Бул аябай спонтанно болуп кетти да. Просто көйнөктөрүбүз ошол именно ошол тематикага жарашыктуу болду да. Ошол үчүн калып калдык. Мисалы силер ушу клип тартыласыңар деди, ошондо мындай бир сөздөрүнө маани бердиңерби? Бердик эми. Ооба. Биринчи сөздөрүн бизге беришти. Анткени ыр уже жазгандан кийин бизге камерага ойноп бересиңер деп чакырылганбыз да. Андан кийин ошо тандагандан кийин эле бизге текстти берди. Биз 5 мүнөттүн ичинде карап, оозубузду эле кыймылдатып, ырдап коюп тартылып калабыз деген. Анан биз ошол чыга турган киного жарнама тууралуу тартылат деген үчүн баягы текстке анча деле маани берген жокпуз. Эл башкача кабыл алат депчи. Юмор катары өзүбүзгө алып, андан кийин тартылганбыз. Мунун автору ким? Сөздүн автору? Бул негизи автору ошол кинону тарткан адамдарга таандык. Алар ошол кинону тартып жаткан малда баягы кинону көрсөңүздөр бар да, жанакы мүрзөнү касып, ошол жака кирип албарстын чачын алып чыгат да. Ошол моменттерде түндө тартылган съемкаларда алар корккондон мурда тамашоодо ырдалган деп ошо фразасын ырдап атып, анан кийин ойлоруна келип кеттир да. Биз болсо ошо коммерческий эмелерибизден ушул жакшы болот, ушундай тизер тарталы. Жарнама жакшы болот. Ошо саундтрек кылып, кинонун рекламасы кылып тартылганда андан кийин чыгабыз. Мен ошол сөзүн жазган автор, ырдаган кыз силерди мындай бир подставили дегендей эле болуп атат да. Силерди ырдатып коюп, анан өздөрү мындай жашынып туруп алып, анан кийин кайрат ушинтип ырдап койгула деп калган, өздөрү ар жактан туруп алып, жашынып. Сөздөрүндө кандай деп жазылат? Мен бияка жазып алдым эле, мына. Күндө кечинде жатам чечинип,
Мени билбей калат го деп келет бекинип. Ал менин үстүмө чыгат. Үстүмө чыгып алып, анан ушул жерди ким ырдайт? Мен үстүмө чыгып алып деген. Анан башталат. Кимге ырдайсыңар? Ушу билбейт экенсиң. Ушу сап кимгерге туура келип атат? Эсте албай атабыз. Жок, азырда атканыңарда үчөөңөрдөн. Ушул жерин ким ырдайт? Кимге попадать этип калган. Азыр алгыс келбей калды. Алгыс келбей калды. Албарсты басып кеткин. Эми бул жерден баш үстүмө чыгып алып, анан башталат. Мен ошо эмне башталат болду экен деп эле ушул респект эле жантан бери албарсты окшоп эле турат да, мен жактачы. Эми азыр силерге жанагы эмен айтпадыкпы? Бизде ошол комментарийлер түшкөн комментарийлер бар депчи. Ошо комментарийлерди өзүңөр окуйсуңар же мен эле окуп берип коеюн? Өзүңөр окуп каласызбы? окуп берсеңер жакшы болот да. Ар бириңер өзүңөр бир 2ден 3дөн окуп берип туруп жооп берип койсоңор, андан да жакшы болот. Себеби дегенде силерге карата элден жазылган жанагындай терс комментарийлер экен. Ошого мындай айтыла берип, угула берип даярсыңар деле да. Ооба. Ыйлабайсыңар, Жок, неге ыйлабаган? Мына кагазды сатып коелу кайра. Бир кол чаап коюңуздар, кыздарыбызга жолуңуздар. Катыраак окуйсо студиядагылар дагы угулабызды угуп албай атышат. Короче, бири-бириңерди басыптырсыңар да. Дейт. Ким жазыптыр? Абдулхай. Ошо ким жазганын айтып кое бергиле. Абдулхай дейт. Абдухай деген бир байкебиз жазыптыр. Не деп жазыптыр? Короче, бири-бириңизди басыңар да. Экинчи комментарий бул жерде Cool KG жазыптыр. Cool KG жазыптыр. У деп өлтүрүп койбоптур да басып. У дегенде чыйргып кетесиң го дейт. Ал бул силер ырдап атып у дейсиңер го. Ошондо тиги комментарий жазган бала чыйрыгып кетет экен да. Мен түшүнбөйт. Ал элесе Кевин деген бала жазыптыр. Мени чакырсаңар, Албарстыга караганда мен жакшыраак басам дептир. Окмош. Ким? Кевин деген бала экен. Кевин Америкадан келет экен. Албарсыга караганда жакшыраак басат экен. Эми экинчиси Бакытбек Зенов. Кайрат Кевиндин ордунда болгун келип кетти окшойт да сен. Кийинки комментарий Бакытбек Каденов дейт. Албарсты өзү угуп чочуп кетет го. Бул ырды укса мен бул кызды качан бастым эле деп. Медет Сейтов. Буларга эми уялган Албарсты дагы келбей калат го. Жарыялап салат экен депчи. Албарсты баскан Албарсты респект. Келбей калат экен да мындайын. Себеби булар элге айтып иштейт экен да. Ушул Албарсты баскан деп, ошон үчүн Албарсты келбей калыптыр да. Эл оосунда элек жок деген ушул. Дагы бүттүбү? ДТ деп жөн эле жазып коюштур бул жерде. ДТ экен. Өзүңөр да Албарстыга окшогон кыздар экенсиңер. Кол чаап кое берели. Кимдир бирөөлөр аябай ачуусу келип, ушундай комментарийлерди жазган болсо, чыгармачыл адамдар ага көз карашы башкачараак, кабыл алышы да башкачараак экенин билип алыңыздар. Азыр ошолорду мен атайын Кайрат байкеңерди узатып ийбей алып калып атканын себеби ошол ырды кичине ырдап берсеңер, ошол жердеги Албарстынын ролун Кайрат ойноп берет. Күндө кечинде жатам чечимип, мени билбей калат го деп келет бекинип. Менин үстүмө чыгып алып, анан башталат. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Кыздарды да мен басам, балдарды да мен басам. Кайсында жашында жада калса эчкини. Албарсты
Потратить мое время на поиски реального средства для красоты и здоровья волос? Не думаю. Ведь со мной стопроцентная серия по уходу за волосами Керасис. Натуральные травяные экстракты, экологически чистый продукт. Восстанавливает, питает и, главное, придает силы волосам. Керасис – лучшее, что взято из природы. Ой, рахмат сіздерге. Мына абдан жақсы болды. Қандай дейсіздер? Мына ушундай елге жағымды маанайт тартуулап чыгармачылык ийгилик сіздерге, кыздарға дагы Рахмат. чогулуп дагы бир нерсе иштеп чыксаңыздар болот экен. Мени кошуп алгыла деп унутпагыла. Как кичинекей албарсты катары барып, мына кошулуп кичине мындай кайрат баса албай атпайбы мен. Ой, тандышын. Албарсты басты деп мен чакырып койсоң мен, Эме бүгүн абдан жашоосунда дагы, чыгармачылыгында дагы абдан мындай дареметтери күч, улам жаңылык кылып турган чыгармачыл биз жигиттерди, кыздарды чакырдык. Азыр миллион просмотрдан дагы ашыкча болуп кеткен. Албетте Кайрат Кыргыздын ырын угалы дагы биздин сулуу кыздарыбыз болсо, жанында коштоп койсо. Кандай дейсиздер? Çarçışı boynuğun gesesimde esimde Aykalışkan al uçurdu estesem Hali dağı kubat beret sezimge Hali dağı kubat beret sezimge Gezgezlerde söz gezegin talaşıp Gedi uşup gedi kayra caraşıp Gündürde minut kalsak jolukpay Kalçu elek jılık kınday samaşıp Kalçu elek jılık kınday samaşıp Aralap kötülük kup oynuğun Mezgileste kızıkta eş toyluğun Adaştırbay balalıktın dorunan Hattingege karbas kılıp koyluğun Hattingege karbas kılıp koyluğun
дагы элдерге сюрприз кылып жаңы нерселерди тартуулай бергиле. Келиңиздер, сиздерге мына биздин Көргөттей ушундагы демөөрчүлөрүбүздөн жакшынакай болгон чыгармасы ийгилик, постоянно келип ийгилик. жана айтты кыргыз тойго барса пакет көтөрмөйүнчө келбейт. Рахмат, дагы Кудай буйрса иштешебиз, дагы биздин студияга конокко келип тургула. Рахмат. Кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Биз сиздерге коштошпойбуз, дайыма жолугушабыз дейбиз. Эгерде эртеңки күнгү келе жаткан күндүн аба ырайын билгиңиздер келсе, бизден сураңыздар себеби дегенде биз сиздерге дайыма ачык маанайдагы аба ырайын тартуулап турабыз. Жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Дагы жөнөтө турган чыгармаларыңыздарды сүрөттөрбү, жакшынакай видеолорду да бир серия эскертип коеюн. Мына алдыда жазылып турат биздин телефондор, WhatsAppка жөнөтүңүздөр, биздин көрсөтүүнү көргүңүздөр келсе, Instagramга кириңиздер дагы. Ошол жактан Борончу шоу деген бөлүгүнө кирсеңиздер, сиздер менен мага бере турган суроолорду ошого бериңиздер. Мен сиздер менен ошол жактан баарлаштырам. Рахмат сиздерге. Эңки жолугушканга чейин. И берегут силы и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так. Его костер зовется до небес. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасит краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, что свой огонь берет, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей.